урматтуу маданият ишмерлери, кылымдарды карыткан Кыргыз эли өзүнүн тарыхый жолунда кайталангыс, бай маданиятты жаратканы баарыбызга жакшы маалим. Ата бабаларыбыз көчмөн турмуштун шартында көптөгөн татаал сыноолорду баштан кечирсе да, тарых таржымалын, тилин жана маданиятын саймалуу таштардын бетинде гана эмес, муундан муунга ооз эки түрдө жеткен улуу Манас дастаны аркылуу да таберик катары бизге калтырып кеткен. Ар бир улут өзүнө таандык маданий казынасы менен өзгөчө экендиги аныктайт эмеспи? Кыргыз маданиятын көркөм дөөлөттөрүн эл арасына, өлкө сыртына кеңири жайылтууда мынакей сиздердин маданият жана искусство чеберлеринин салымы абдан зор. Маданият кызматкерлери жалпы улуттун жүзү, сыймыгы, улуу өнөр ээлеринин жараткан көөнөрбөс чыгармалары, жасаган эмгектери улутту улут, элди эл кылып турган тутка, келечек муунга мурас болгон уютку, руханий байлык болуп саналат. Маданиятты колдоо жалпы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Элибиздин руханий байлыгы болгон улуттук асыл дөөлөттөрүбүздү кылымдардан бери келаткан нарк насил, салт санааларыбызды мындан арыда муундан муунга улантып кетүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз болуп саналат. Сиздердин ата бабалардан калган маданий мурасты бөксөртпөй сактап, чайпалтпай кармап, маданий казынабызды байытууга кошкон баа жеткис салымыңыздарды жогору баалайбыз. Маданиятты даңктап, даңазалаган, өнүктүрүп өстүргөн инсандарды биз ар качан сыйлап, урматтап, чыгармачылык ишмердигин жүргүзүүгө мыкты шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз маданият тармагын ар тараптан колдоону колго алдык. Райондук маданият үйлөрүндөгү техникалык каражаттарды жаңыртып, театр, оюн зоок мекемелерин жаңы репертуарлар менен толуктоо жана сахна костюмдарын тиктирүүгө, гастролдорду уюштурууга шарттарды түзүп берип жатабыз. Маданий жайлар, имараттар четинен оңдолуп түзөлүп, айрымдарына жаңы имараттар салынууда. Мунун баары кыргыз маданиятынын бардык тармагынан жаңы сымдар, жаңы жүздөр чыкса деген изги тилегибизди ишке ашырууга жасаган аракеттерибиз. Максатыбыз кыргыз маданиятынын алтын доорун кайра бир кайталап, кыргыз кереметин даңазалоо. Абдылас Малдыбаев, Муратбек Рыскулов, Гапар Айтиев, Бүйсара Бейшеналиева, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Кайыргүл Сартбаева, Болот Миңжилкыев, Болот Шамшиев, Самара Токтакунованын жана башка маданият сересине жеткен өнөр адамдарынын изин баса турган муунду тарбиялоо бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Мамлекет жаш таланттарды окутуу, тарбиялоо, улуттук маданиятыбызга секирик жасоонун кандай ыкмасы болбосун колдоп берүүгө биз дайым даярбыз. Кыска аралыкта экономикалык чоң секирик жасаган эгемен Кыргызстан маданият жаатында жаңы бийиктиктерди багындырышы керек. Урматтуу мекендештер, маданияты болбой, эл болбойт деген накыл кеп бар Кыргызда. Анын сыңарындай улут маданиятын даңазалаган ишмерлерди бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктап, кыргыз маданиятына жана искусствосуна кошкон өз салымын, үзүрлүү эмгегин эске алып, атайын мамлекеттик сыйлыктарды тапшырууну туура көрүп отурабыз. Биз бул тармакка эмгеги сиңген өнөрпоздорубуздун баарын атай албасак дагы, кийинки муунга үлгү болсун деген тилекте алардын айрымдарына токтоло кетели. Элибизде үч теректин үч кызы деген ат менен таанымал эже сиңдилердин бири 90-чы жылдарда эле өнөрү менен кыргыз маданиятын дүйнө элине даңазалап келген Анапия Райымбекова бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланат. Обончулугу менен дагы таанымал болгон Анапия Райымбекова Кыргыз радиосунун алтын фондуна 40-тан ашуун ырларды жаздырып, кыргыз элинин маданият казынасын толтурууга салымын кошуп, азырда чыгармачылык жолдо ийгиликтүү эмгектенүүдө десек болот. Ал эми жарым кылымды чапчыган чыгармачылык жолунда 80ге жакын роль ойногон Анара Сыдыгалиеванын жараткан образдары Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын сахнасында 10 жылдап ийгиликтүү көрсөтүлүп келген. Анын Саманчынын жолу спектаклиндеги Толгонайдын образын мыкты жараткандыгы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси болгондугунда баса белгилей кетери, биздин каарманыбыз да Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына арзы болуп турат. Мамлекеттик жогорку иш-чараларда, салтанаттарда, Ала Тоо аянтында өткөн улуттук майрамдарыбызда албетте атактуу өнөрпоздор да тандалып чыгарылат.
Мындай таланттардын бири айрыкча улуттук дөөлөтүбүз болгон 3 кыл комузду туу тутуп, талыкпаган мээнети менен мыкты чеберлерди өстүрүп чыгарган Ирина Сүйөркуловага дагы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын берүү чечими кабыл алынды. Ал жетектеген Акак комузчулар ансамбли бир нече жолу өткөн көчмөндөр оюндарында мыкты чеберчилигин көргөзүп, кыргыз маданиятына бараандуу салымын кошуп келет. Кино тармагында кино режиссерлордун арасында өз ордун тапкан жараткан тасмалары менен таанымал болгон Эрнис Абдыжапаров жана Темирбек Бирназаров деген эки исим бар. Алардын жараткан эмгектери өлкө сыртында да бааланып, Борбор Азия жана Европа мамлекеттерине өткөрүлгөн бир катар эл аралык фестивалдарда баш байгелерди, атайын сыйлыктарды багындырып келген. Маданият кызматкерлеринин күнүндө аты аталган эки кино режиссерибиз тең даңк медали менен сыйланмакчы. Эл ичи өнөр кенчи деп коет эмеспи элибизде. Ушундай өнөрпоздордун арасында дагы көп кырдуу талантка эгедер болгон мекендештерибиз арбын. Азим Шаршебаев деген агабыз комузда, ооз комузда, аккордеондо, контрабаста, бас комузда, жыгач ооз комузда, чопо чоордо жана башка аспаптарда ойной билген белгилүү инсан. Ал айтылуу Камбаркан тобунда иштөө менен эле чектелбестен мыкты музыкант, обончу, комузчу катары жаш муундарга комуз өнөрүн, ооз комуз жана чопо чоор аспаптарын үйрөтүүдө. Анын шакирттери бир катар эл аралык иш-чараларга катышып, ийгилик жаратып келатканы кубандырат. Бүгүн Азим Шаршебаев ар кыл өнөрү менен кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына татыктуу деп табылды. Бизде таланттуу сүрөтчүлөрдү таптап чыгарган Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы бар. Мына ошол абройлуу окуу жайды бүтүрүп, өзү кайра сүрөтчүлөрдү таптап чыгарып жаткан устат, Москвадагы эл аралык сүрөтчүлөр фондунун мүчөсү Анара Исакова аттуу өнөр ээсине Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылат. Ошондой эле Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын тигүү цехинин бөлүм башчысы Алтынгүл Алышбаева Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланмакчы. Алтынгүл Алышбаева жараткан образдары менен сахнада жашай билгендиги, роль аткаруудан сырткары артисттердин ролуна ылайыктап кийим тигүүнүн уз чебери болгондугу анын таланттуулугунан дагы кабар берет десек болот. Бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары Кыргыз элинин рухий жана материалдык казынасын сактап, кийинки муунга кеңири жайылышына баарыңыздардын эмгегиңиздер чоң. Бул жерде атыңыздар аталбаса дагы атпай кыргыз журтчулугу эмгеги сиңген өнөр адамдарын жакшы билишет. Эң башкысы мамлекет тарабынан бааланып турса болгону деп ойлойм. Сиздер бар үчүн кыргыз маданияты ар тараптан өнүгүп жатат. Урматтуу эл талабына бүткөн таалайына бүткөн таланттар, сыйлыктарыңыздар кут болсун. Мамлекеттин мындай көңүл буруусу сиздердин мындан аркы чыгармачылыгыңыздарга күч кубат дем берсин. Улуу өнөрдү алып жүрүүчү жаратмандардын катары калыңдай берсин. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр жана чыгармачылык эргүү каалайм. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бар болуңуздар. Ошондой эле